Негизи эле эркек сырткы тон, аял ички тон деген жакшы кебиз бар го. Бирок эмне үчүндүр аял заты көбүнчө сырткы тонго айланып баратат да. Анан аялдын табияты ушул жерде бузулган жокпу деген дагы суроо келет да. Ооба, табиятыбызга каршы иш кылып атабыз. Кээ бирөө муктаждыктын айынан, айла жоктун айынан. Биз азыр бардыгын бир мындай лекалга салып туруп бычып кое албайбыз да. Аялдардын бардыгы эң баш болуп кетти, аялдардын бардыгы күйөөгө итаат кылбай калды деп. Адамзатта кемчиликтер ар түрдүү, күнөөлөр ар түрдүү деңгээлде болот. Ар бирөөбүз ар кандай деңгээлдебиз. Такыбачылыкта дагы, күнөөдө дагы, илимде дагы. Ошол сыяктуу эле биз аялдардын бардыгын бөлүп караганыбыз балким адилеттүүрөөк болот, күйөөсү бардык анын эми современный тил менен айтканда запросторун кандырып жаап аткан болсо деле, менин өзүмдүн максаттарым бар, кыялдарым бар, Гарвардты бүткөм, иштешим керек деп кетип калса, албетте бул эң баштык. Эркиндик менен эң баштыктын бир чектери болот да өзүнүн. Эркиндик кайсы жерде десе, мубактын ичинде эркин күйөө тыйганга чейин. Күйөө тыйса мубакта да эркин эмес. Кайсы жерде эркин, арамдарды кылбай коюуда эркин, оор макрүүнү кылбай коюуда эркин, Кудайга жакпаган бир. Калгандын бардыгында деги эле аял менен эркекте эркиндик жок. Эркиндик деген түшүнүк, бул чектелүү түшүнүк. Эмнеге эркиндик жок деп ишенимдүү түрдө айтабыз десе, биз Алла Тааланын кулубуз, кулда эркиндик жок. Кожоюну бошотмойн. Ошол үчүн аялдарда гана эмес, эркектерде дагы эркиндик жок. Алардын дагы мойнуна Алла Таала жүктөгөн өздөрүнө жараша жүктөрү бар. Аны аткарсаң сооп табасың, аткарбасаң күнөөкөр болосуң деген аларда жоопкерчиликтер көбүрөөк болот. Анан сиз айткан жагдайда жалгыз бой энелер кириши мүмкүн, күйөөсү кайтыш болуп кеткен энелер, же кандайдыр бир ушундай оор кырдаалдарга түшкөн энелер болсо, алардан Аллах ыраазы болсун. Аллахым аларга жардамчы болсун. Аллахым ошолорду калтырып кеткен адамдарга хидаят берсин. Экинчи жагынан жанагындай эң баштык менен кеткен аялдар болсо, Аллахка кайтуу эч качан кеч эмес. Тобонун эшиги дайыма ачык. Анан ушул өзүбүздүн табиятыбызга кайтып, тарыхыбызга кайтып, динибизге кайтсак эле, булар ордуна келе турган нерсе. Анткени напсени акылга баш ийдирсе болот чындыгында. Анан жанагы кыямат кайымда Алла Таала үчөөнүн бетин карабайт деген хадис бар го. Мааниси ушундай. Биринчиси бул ата эне ак кылып койгон бала, кечип койгон бала. Сендей баладан кечтим деп нааразы болуп койгон бала. Экинчиси ушул эркек сымал аялдар дегенде, ооба, сырткы келбетинде эркекке окшошуп, шын кийип, кошо мындай жарышып, муктаждыксыз эле бир таксиният үчүн, сонундук үчүн чачын ошондой кылып, пацанка болуп, эркек мүнөз болуп жүргөнгө атайлап аракет кылса, анан негизи эле жалпысынан баягы эркектердин үстүнөн доминант кылган. Ээрчитип алат, башкарып алат. Бул мени мынчанчы балам деп коет. Өтө жагымсыз бир көрүнүштөр болот да. Күйөөсүнүн жанында турса деле озунуп сүйлөйт, сөз талашат, экөө турса деле чечимди аял айтат деген сыяктуу жагымсыз көрүнүштөр ошол аял жөнүндө сөз болот дейт. Анан үчүнчүсү дайыс эркек жөнүндө. Мен аялымды сыйлайм, ишенем деп кой берип коюштук. Авраты жабылбаган абалда намахрамдар менен командировкага же пикникке чыгып келүү деген оор учурларды көзгө тутсак болот иншаллах. Аллахым баарыбызга хидаят берсин. Сын такчу абалда эмеспиз айтор. Жакшы кеп, өтө жакшы кеңеш бердиңиз чындыгында.